каршы жок. Кара Көл шаардык мэриясында мекенчил депутаттык тобунун депутаттары эл менен жолугушуу өткөрүштү. Алгач шаар мэри Нуртилек Орозбаев Кара Көл шаарынын 2025-2028 жылдардагы социалдык экономикалык өнүгүүсүнү жана мамлекеттик программаларды ишке ашыруу боюнча жасалып жаткан иштер, алдыдагы пландар жөнүндө маалыматтарды берди. Анда атайын слайд менен, эгер уруксат берсеңиздер, атайын слайд менен көрсөтүп айтып өтүп кетсек. Мекенчил тобу азыр Кара Көл шаарында болуп туруп, Кара Көл шаарынын мына өнүгүү 3 жылдык долбоору бар экен, ошонусун колдоп азыр мына 500 миллион сурап атышыптыр бюджеттен. Биз барып ушуну өкмөттөн ушул 500 миллионду бөлдүртүп бергенге аракет кылып сурап ортого түшүп бөлдүртүп берген болсок, Кара Көл шаарынын мына энергетиктердин шаарынын өнүгүүсүнө салым кошкон болобуз. Кудай берсе бөлүнүп чечилип калар. Жыйында депутаттар Кара Көл шаарынын жарандарын жеткиликтүү турак жай менен камсыз кылуу үчүн ипотекалык үйлөрдү курууну, шаардын инфраструктурасын жакшыртуу үчүн башка аймактардан үлгү алууну сунуштап, жергиликтүү маанидеги айрым көйгөйлөрдү мэрия ыкчам чечүүсү керектигин айтышты. Биз бүт аймактарга бул азыр жакын күндөрү каникул убагында болот. Ушул каникул убагында дагы жолуксабыз, шайлоочулар менен жолуксабыз, андан иш башталган убакта сентябрдан баштап дагы көчмө жыйындарды дагы улантабыз. Бардык жерлерде болгон муктаждыктарды биздин деңгээлибизде болобу, мыйзам чыгаруу жагында болобу ушул маселени чечип бериш, ушул мыйзамдарды дагы иштеп чыгыш, андан кийин жергиликтүү бийликтерден ушул мыйзамдын аткарышын көзөмөлдөш. Жыйындын жүрүшүндө тургундар тарабынан бала бакча, мектеп, электр энергия, саламаттыкты сактоо жана ветеринария, ишкердикке байланыштуу маселелер көтөрүлдү. Биздин Кара Көлдө ошо МРТ керек. Анын жашоочулар дагы ооруган учурда дайыма Жалал Абадка же болбосо Бишкекке кайрылышат. Анан ошон үчүн ушул маселени көтөрүп келебиз да. Анан кечээде кабинет министр келгенде дагы аларга айтсак, бул маселени карап көрөбүз дешти. Экинчи маселе болсо жол маселеси, ушу 22 километр шаардын ичиндеги жолдун 8 гана канааттандырылган экен, калгандардын баардыгы тең жылда 3 километрден жол болот деген ошо аягына чыкпай калып атат да, анан кийин аягындай начарлап кетти да жолдордун баардыгы тең. Ошо асфальт болсо элге дагы жакшы болот эле. Ушул эки маселени мен ушул азыркы бүгүнкү келген депутаттардын алдында койдук. Анан дагы бир маселени биз коюп келгенбиз. Ошо 3-чү мектеп биздин Сери көчөсүндө 700 окуучулук мектепте бүгүнкү күндө 2000 окуучу окуп атат. Ошо кошумча имарат куруу боюнча. Тиешелүү жетекчилер, жергиликтүү мекеме ишканалардын жетекчилери дагы жыйынга катышып, элдин суроолоруна жооп беришти. Белгилей кетсек, дал ушул күнү Токтогул районунда дагы эл өкүлдөрү эл менен жолугушууларды өткөрүшүп, бир катар маселелерди угушту. Нара Жапарова, Бурханбек Матов, Кара Көл шаары.